Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Баткен облусунда жумушчу сапар менен жүрөт. Жумушчу сапарынын алкагында Акылбек Жапаров Баткен облусунун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргаш алуу окуялары учурунда талкаланган турак жайлардын ордуна салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышат. Эске салсак, жалпысынан 418 үй жарактан чыккан, анын ичинде Баткен районунда 317, Лейлек районунда 100, Баткен шаарында 1 турак үй талкаланган. Ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Баткен жана Ош облустарында болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен бузулган жана талкалаган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын көчмө отурумуна катышат. Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Президенттин администрациясынын басма сөз кызматы Каныбек Иманалиевдин талапкерлиги жогорку кеңеште сунушталгандыгын билдирди. Сунуш кийинки жумада боло турган жалпы жыйын учурунда каралат. Жазуучу, журналист, саясатчы Каныбек Иманалиев 1969 жылы Кемин районундагы Кайыңды айылында туулган. Президенттин басма сөз катчысы, Учкун акционердик коомунун директору сыяктуу кызматтарды аркалаган жана жогорку кеңештин 4 чакырылышында депутат болгон. Белгилей кетсек, бүгүн билим берүү министри Уланбек Мамбетакунов президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык ээлеген кызматынан бошотулгандыгы кабарланган. Бирок министрдин кызматтан кетип жатканынын себеби так айтылган эмес. Ал эми Уланбек Мамбетакунов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирүү калтырып, ишенимиңиздерге ыраазычылык, кандай болбосун мен билим берүү системасында калам деп жазган. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү жаңы мыйзамды иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топ өз сунуштарын президенттик администрацияга жолдошту. Медиа коомчулукту түйшөлткөн негизги маселе ЖМКларды кайра каттоо жана каттоодон баш тартуу, кызмат адамдарын сындоого тыюу салуу тууралуу нормалар болууда. Биз өзүбүздүн сунушубузду бердик жана концепцияны алгандан кийин алардын ичинде эң биринчи биздин талабыбыз бул жанагындай күчкө салып каттоодон баарыңар өтөсүңөр, бүт интернет сайттарда Лалафого чейин баарыңар каттоодон өтүш керек деген беренеге каршы чыгып атабыз. Анткени ар бир башка өлкөлөрдө андай күчкө салып каттаттырган норма жок эч жерде. Эң биринчиси ошону айттык. Экинчисинен абдан көп нормаларга жанагы должностное лицо деп чиновниктерди киргизип коюптур. Ошолорду сындабаш керек журналисттер, аларга жаман айтпаш керек, алардын оюн сураш керек. Эгерде чиновниктер, мамлекеттик кызматчылар өзүнүн рухсатын берсе, ошондо эле сындаш керек деген нормаларды киргизип коюптур. Ошого каршы чыктык. Абдан көп жактан мындай скрытый съемкага жол бербей, бүт журналисттерди кысымдоо нормаларына баарына сунуштарды бердик. Журналисттер бирикмесинин жетекчиси, топтун дагы бир мүчөсү Нурдин Дүйшөнбеков бийликтин ЖМК мыйзамын жаңылоо аракетин сынга алды. Мурдатан эле, башынан эле биз айтып келатабыз, мына былтыр мындай мамлекет өзүнө өзү мындай карама каршы бир иштер кылбаш керек да, негизичи. Былтыр эле инвентаризация өткөн мыйзамдардын. Ошонун алкагында массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам анын ичинде каралган. Ал жерде мындай бир маанилүү бир өзгөрүүгө муктаж эмес деген баа берилген. Бул баа президенттин жарлыгы менен өткөн инвентаризация, Минюс катышкан бардык өкмөт мүчөлөрү, эксперттер бардыгы катышкан. Ошону кайра баа мындай эске албагандыкпы же болсо бир мындай буга чейинки жана өзүнүн кадамдарын мындай эстен чыгарып аткандай бир сезим калтырат да. Ошону башынан эле ушул күнгө чейин деле ошол жоопту ала элекпиз. Бул биринчиси. Экинчиси, башында эле айтканбыз, мындай бул чоң мыйзамдардын бири, анткени бир чоң тармакты толугу менен тейлей турган, аны ушул жанагы адистерди, ушу тармакта иштеп аткан адистерди, уюмдарды аралаштырбай туруп жазып чыккандын өзү мындай туура эмес. Буга чейин мыйзам долбоорунун 3-чү варианты иштелип чыккан. Бул арада айрым массалык маалымат каражаттары мыйзамдын концепциясы ар кандай булактардан көчүрүлгөнүн айтып чыгышты. Негиздеме деген концепция же башкача справка обоснования деп коет. Бул эң башкы документ жана мыйзамдын эмне кереги бар, кайсы максат менен кабыл алынды деген документте ошону карап чыксак, ал деген 100% плагиат болуп чыкты.
Эң биринчи казактардын ошондой концепциясы 2017 жылы бар экен. Ошол жактан 10 бараган көчөрүп алыптыр. Беларустун бир журналынан көчөрүп алыптыр. Даже бир Россиянын студенттин бир вузунан килейген 4 барактуу эменин баарын, текстин баарын ошол жака көчүрүп кылыптыр. Эң негизгиси коркунучтуу эмнеде? Эми плагиат деген уят, аны түшүнүп атабыз. Ал биринчиден. Экинчиден, мисалы үчүн, эч кандай изилдөө, эч кандай биздин мыйзамдарды, биздин чөйрөбүздү, кыргыз элибиздин кызыкчылыгын карабай эле башка бир жактан алып эле коюп коюптур да. Президенттик администрация мыйзам долбоорунун айланасындагы азыркы талкууга байланыштуу комментарий берелек. Бийлик мыйзамды жаңылоо демилгесинин негизги себеби катары аны жаңы конституцияга шайкеш келтирүү аракетин жүйө кылууда. Жумушчу топ 2023 жылдын 1-мартына чейин аталган мыйзам долбоорун жеткире иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарышы керек. Ал эми Адилет укуктук клиникасынын юристтери аталган мыйзам долбоорунда адам укугун жана эркиндигин чектеген улуттуу алшемдиктер, тобокелдиктер бар экенин белгилеп келет. Жалал Абад облусунун Сузак райондук архитектурасынын кызматкери алдамчылык иш боюнча кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка ылайык, Сузак райондук архитектурасынын адиси 21 февралда кармалган. Шектүү башка жаранды ортомчу кылуу аркылуу жер тилкесин берүү боюнча Сузак айыл өкмөтүнүн жазалма токтомун пайдаланып, жеке турак жай куруу үчүн 2 жер тилкесин мыйзамсыз сатып жиберген. Аталган жерлер дыйкан жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлери болуп, айыл чарба өндүрүшүнө арналган. Кармалган кызматкердин жумуштук кеңсесин тинтүү учурунда Сузак айылындагы жер тилкелерин жасалмалоо белгилери бар 200дөн ашык документтер табылып алынган деп айтылат маалыматта. Учурда кармалган 2 жарандын башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгын аныктоо иштери жүрүүдө. Кыргызстанда эл аралык издөөдө жүргөн Россиянын 2 жараны кармалды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, алар өз өлкөсүндө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Жакында Кыргызстанга Россия Ички иштер министрлигинин Бурятия Республикасы боюнча ыкчам издөө тобу оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөө жарыяланган жарандары боюнча келишкен. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагынан Россия Федерациясында каракчылык жана бандитчилик беренелеринин негизинде издөөдө жүрүшкөн россиялык жарандар 1988 жана 1986 жылы туулган 2 адам кармалган. Аларга 2016 жылы мамлекеттер жана эл аралык издөө жарыяланган деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, жогоруда көрсөтүлгөн жарандар уюшкан кылмыштуу топтун курамында Бурятиянын Калк Жыш жайгашкан пункттарында жана Улан-Удэ шаарларынын аймагында күйүүчү май куюучу жайларга жана дүкөндөргө бир нече жолу каракчылык менен кол салууга айыпталышууда. Азыркы учурда кармалган жарандар камакка алынды. Жакын арада аларды экстрадициялоо маселеси чечилет.